Казакстанда быйыл коомдун экологиялык маданиятын калыптандыруу боюнча жигердүү иштер улантылат. Буга байланыштуу коомчулукка экологиялык демилгелер тууралуу маалымат берүүчү эко иш-чара тиркемесин ЕГОВ жана башка мобилдик системаларга киргизүү пландалууда. Маданият жана маалымат министрлиги алдыдагы жазда таза лайк долбоору ишке кирерин билдирди. Ал окумуштуулардын, тармактык адистердин жана коомдук уюмдардын ортосунда экологиялык маселелерди чечүүнүн жалпы аянтчасына айланат. Мындан тышкары окуучулардын жана жаштардын айлана чөйрөнү коргоо темасында мыкты идеяларын топтоо максатында Аяла аттуу арт фестивалин өткөрүү мерчемделүүдө. Жашыл мектеп долбоору 500 миң окуучу, 3 миллиондон ашык ата-энелер жана алардын жакындары катышаары күтүлүүдө. Муну менен катар көптөгөн экологиялык кино долбоорлор ишке ашырылат. Мисалы, быйыл токойчулар тууралуу тасма, эко-активист тууралуу сериал жана саякат Time Travel Show улуттук теле долбоору жана кичинекей көрүүчүлөрдүн экологиялык аң сезимин өстүрүүчү 3 анимациялык чыгарма тартылат. Ошондой эле биргелешкен эл аралык акциялар өткөрүлөт. Мисалы, Каспий деңизин тазалоо өлкөдө башталып, Азербайжан тарапка өткөрүлүп берилет. Дал ушул сыяктуу эле башка чек ара аймактарында дагы ушундай долбоорлорду ишке ашыруу көзделгөн.